Демек, алфавитті эми билсем, туура окуп алам болуш керек. Жана кандайдыр бир мисалды келтирсем, алфавитти колдонуп окуп көрөйүн. Биринчи тамгабыз A тамгасы, P, E, L жана E тамгасы. Демек жыйынтыкта бизде A, P, P, L, E деген сөз пайда болду. Жана туурабы же туура эмес бекен сөздүгүбүз менен текшерип алабыз. Apple. Apple. Менимче окшогон жок. Төмөнкүдөй жыйынтык чыгарса болот. Алфавит тамгалардын аталышын гана көрсөтүп турат. Демек алфавитти билүү бул аздык кылат экен. Ошондуктан бизге кошумча кандайдыр бир билим керек экен. Ал билимди кийинчерээк окуу эрежелеринде жана сөздөрдү төздөн түз окугандан биз билип алабыз. Ал эми азыр болсо сөздөрдүн тыбыштары менен таанышып баштайбыз. Биринчиден сөздүк керектелет жана сөздүктүн ичинде бизге жардам бере турган транскрипция белгилерин билүүгө зарыл. Сөздүктүн ичинде байкагандай эле төмөнкүдөй 4 бурчтук кашанын ичинде транскрипция аттуу жазма белгилери бар экен. Жана логикага таянып, эгерде транскрипцияны билсек, анда сөздүк менен туура колдоно алабыз. Жардамга Губарёнун «Грамматика английского языка в таблицах и схемах» китебине кайрылам. Автор болсо тамгаларды биринчиден үндүү жана үнсүздөргө бөлүп жатат. Үндүү тамгаларды биринчиден түгөйү бар жана түгөйү жокторго бөлүп жатат. Демек түгөйү барлар төмөнкү, ал эми түгөйү жокторго булардын ар бирине мисал келтирип көрөлүк. Биринчи бул О тамгасына мисал келтирип көрсөк. Демек бул тамгабыз кандай болот экен? Lot. Lot. Муну кандай эстеп алам? Бул ошол эле О тамгасы, бир гана бул жагы жок. Ал эми А тамгасына мисалы rush деген сөзүбүз, угулганы Rush. муну кандай эстеп алам? Бул ошол эле А тамгабызга окшош, бирок ушул орто жагындагы таякчасы жок. Ал эми созулмасы болсо кичинекей А, эки чекит менен. Жалпысынан айта кетсем, транскрипциянын ичинде созулма үндүлөр ошол чекиттин жардамы менен белгиленет. Ошондой эле У тамгасына мисал келтирсем, roof. 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 Демек бул кадимки эле У тамгасына окшош, бир гана ошол куйругу жок. И тамгасына мисал келтирсем, тагыраак айтканда И добушуна Miracle. Miracle. жана аталышы Ай болсо да И добушун берет экен. Е тамгасына Беа деген мисалды келтирип, үнүн уксак. Bear. Bear. Демек бул кыргыз тилиндеги тамгасына эң жакыныраак добушту берип жатат. Ал эми экинчи мисалыбыз бул добушту же тыбышты бере турган белгибизди төмөнкүдөй сүрөттөп көрмөгүлүм. А тамга жана тамганын ортосунда мисалы мындай аралык болсо жана ушул аралыкты бир нече бөлүктөргө бөлсөк, анда менимче бул тыбышыбыз бул жерде жайгашмак. Эге жакыныраак, бирок А деген тыбышы да кошулган. Жана мисалды угуп көрсөк, балким түшүнүкүрөөк болот. Apple. Apple. Көңүл бурса, негизинен деген тыбыш угулуп атат, бирок кандайдыр бир аралашкан А деген да тыбыш бар экенин укса болот. Ал эми бул бөлүктүн үчүнчү мисалын келтирсем, ошол эле тыбыш, бирок созулма. Сөздүккө таянып угуп көрсөк, Enter. Enter. Менимче бул добуш Ö жана тыбышынын так ортосунда жайгашкан деп
мага жок дегенде көрүнүп атат. Дагы көп көрөлүк. enter, Азыр кайрадан уксам, ага көбүрөөк ö тыбышы угулуп атат. Демек, ö жана ы тыбыштын ортосундагы болгон кандайдыр бир добуш. Жана муну кандай эстеп алам? Ошол эле ö тамгасы, бирок бир жери ö эмес экенин көрсөтүп турган белги ö жана ынын ортосундагы болгондугун көрсөтүп турат. Ал эми а жана энин ортосундагы, эгерде бул тыбышты карап көрсөк, негизинен бул а тамгасы жана ага е тамгасы кошулган. Жок дегенде мен ушинтип элестетем. А жана енин ортосундагы же энин ортосундагы болгон тыбыш. Бирок биз билгендей эле тыбышына көбүрөөк басым берилет. Кайрадан жардамчы китебибизге кайрылсак, бизде үндүү тамгаларыбыз автордун айтымында дагы төмөнкү топко бөлүнөт экен. Дифтонг деген сөздүн маанисин сөздүктөн карап алсак, эки үндүү тыбыштын бирикмесин дифтонг деп айтылат экен. Жана эгерде адашпасам, ди деген бөлүкчөсү латын тилинен экини түшүндүрөт, жана фтонг балким үндүү деген тыбышты билдире турган сөз. Божомолду айтмакчымын. Жогору айтылып кеткен дифтонгдор жана тагыраак айтканда бул төмөнкү тыбыштар. Жана бул жерде негизинен барлык тыбыштар бизге белгилүү болуш керек. Бир гана могу эки тыбыш балким белгисиз болуп калышы мүмкүн. Төмөнкүдөй жазылат. Бир аз изилдеп көргөндөн соң е тыбышы болгону анык болду. Калган добуштарды болсо билем, жана аларды бири-бири менен кошуп, кандай үн жана добуш кыларын карап көрөйүн жана тестке жооп бергенге аракет кылайын. Башкача айтканда, тест суроо убакыты келди. Эгерде бул видеону YouTube ресурстарында карап отурсаңар, анда биздин борбордун сайтына кош келиңиздер. Бул айтмакчы ак билим чекиткичи жана тиешелүү окуу сабагында англис тил баштоочулар үчүн сабактардын жыйындысында таба алсаңар болот. Сабактын аталышы транскрипция жана эстетүү катары тестти белгилүү жолу гана алса болот. Мисалы 2 же 3 жолу жана тиешелүү уктайлар ийгиликтүү аяктагандан соң сөзсүз берилет.